качан күйөөгө чыгасың, анан качан үйлөнөсүң, салмагың канча, анан боюң канча, анан эмне бала төрөбөй жүрөсүң, эмнеге бала төрөдүң эрте, же дагы ушундай суроолорду берген бул эме да адамдын ошо суроону берген адамдардын эмесине көз каранды болот да, баягы ички культурасына көз каранды болот, тажрыйбасына көз каранды болот. Анан негизи эле мындай адамдарда бир тубаса сезим болот, деликатность дегенчи, тактичность дегенчи, ушундай суроо берсе болот же бергенге болбойт дегенчи. Ошол эле суроолордун арасында сен канча табасың, анан моуну канчага алдың депчи, ал адам айткысы келсе аны эч ак эле айтып бермек. Бул суроолор деген мындай неделикатный суроолордун ичине кирет да. Анан чынын айтсам, бул суроолор бизде байма-бай кездешет да, биздин жашоодо, турмушта мындай суроолорчу. Ошондуктан бул суроону берген киши, эгерде жакын адамыңар болбосо, эгерде силер менен чогуу мындай силерди жакшы билген адам болбосо, мындай суроолорду бергени бул баягы неприлично, тарбиясыздыктын белгиси болуп калат да. Көп учурда ушундай болот, эми сен ал кыздын бою узун экенин көрүп атасың, же ал кыздын салмагы көп экенин көрүп атасың. Эми ал аныс деле баягы өзүн анча жаман, анча жакшы сезбей, өзүнүн кичине мындай комплекс бар адам болушу мүмкүн. Биз ошону андан ары чукуп, кайра ошого суроо берип атабыз да. Бул эмне дегенди билдирет? Ошо суроо берип аткан адамдын ошону байкап туруп, анан кийин ошо суроо берген адамдын өзүнүн дагы бир комплекстери бар да ичиндечи. Ошондуктан бирөөнүн эмеси аркылуу бирөөнү мындай басынтып же кичине мындай кичине задевать этип коюп, ошо мындай катуураак мындай көңүлүнө тийген суроо берип коюп, ошонун эмесине өзүн ошону басынтуу аркылуу өзүн мындай чоңойткон кишилер бериши мүмкүн да, ушундай суроолордучу. Ушундай суроо берип атканда силерге кандай реакция алыш керек? Анда деген биз эң биринчи ошону түшүнүшүбүз керек. Бул адам тарбиясыз экен. Тарбиясыз же мындай баягы неделикатный адам экен, тактичный эмес, такт дегенди билбеген адам экен деп билсек болот. Андай адамга эмнеге жооп беришибиз керек? Сиз өзүңүздүн внутреннее достоинство деп коет да, баягы кыргызча кандай болот билбейм, бирок адамдык сапатыңыз өзүңүздүкү баягы кичине жогорураак экенин билсеңиз болот да. Анткени мындай суроону берген ошо жанагындай тарбиясыз адамдар берет да. Ошондуктан эч мындай ага терикпей эле, эч ага мындай баягы кайгырбай эле, жаман болбой эле. Сиз жаман болгон сайын, сиздин реакцияңызды ал киши байкаган сайын, андан ары дагы чукуп ошондой суроо бергиси келет да. Настроенияңыздын, көңүлүңүздүн түшүп калганын байкадыбы, андан ары да суроо бериши мүмкүн. Эгерде кээ бирөө билет, кээ бирөө мындай суроо берип алып туруп, анан кийин байкап калышы мүмкүн да. Алар андай адамдар дароо кечирим сурашат да, ой кечирип койчу, мен туура эмес суроо берип алдым окшойт депчи. Анда унчукпай эле койсок болот да. Бирок жанагындай андан ары дагы чукуп ошондой суроону берип туруп алган адамдарга биз деген жөн эле баягы байкамаксан эле мамиле кылып коюшубуз керек да. Кээ бирде ушундай суроолорду биздин жакын эмес, кичине мындай алыскы туугандарыбыз да бериши мүмкүн да. Эми туугандарыңар болсо эмне экен? Тарбиясыздык, эми туугандарды тандабайбыз да, аларда да болушу мүмкүн. Ошондуктан эч терикпеш керек. Өзүңөрдүн адамдык сапатыңар бий экенин билишиңер керек да.